таң эртеден келген кандай экен? Бири мөмөлүү дарак, бири болсо военный деп коет, Ошол жөндөн баштай берсеңиздер болот. Наргиза, кандай келдиңиз? Эфирге кандай даярдык менен келдиңиздер? Элдин маанайын канчалык деңгээлде көтөрө алам деп келдиңиздер? Биринчи албетте эл менен учурашып алыңыздар, калың эл менен. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, Пирамида каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман таң каалайм. Гүлзар? Саламатсыздарбы, жалпыңыздарга кутман таң. Балда? Кысканыңыздар. Ушундай аз сүйлөп көп иштеген айымдар азыр көрөсүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр. Наргиза, баштадык. Эми өзүңүз жөнүндө кенен атайыңыз жөнүндө маалымат алганда, мөмөлүү дарак, мугалим, ушундай көптөгөн ырчыларга сабак берип, көптөгөн ырчыларды окутуп, үйрөткөн деген бар. Кайсыл жакта иштейсиз, каякта сабак бересиз, каякта вокалистка болуп иштейсиз, ошол жөнүндө? Мен өзүм Токмок шаарындагы Насыр Давлесов атындагы Маданият жана искусство колледжинде вокалдан азыр учурда мугалим болуп эмгектенип келем. Өзүм болсо Жумгалдын Чайык айылынан төрөлүп өскөм. Дагы эмне деп айтам, Улуттук консерваторияда эстрадалык бөлүмүн, эстрадный вокалды окуп бүткөм да. 2011-жылы. Азыр ошондо кайдыңкы күз жакындап келатат да. Ошо күзгө даярданып, жар ырлардырдаганга, кыз заты ырлардырдаганга, жандайга барбайсызбы? Жок, андайларга чыкпай элем. Бир гана мугалимдик менен аркы. Мугалим эле. Жакшы. Гүлзар, өзүңүз? Мен болсо ошол Токмок шаарындагы ушу колледжди бүткөм. Менин мугалимим Наргиза эжейим менен. Учурда болсо Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскердик оркестринда эмгектенип келатам. Ырчы. Ырчы. Нускоочу музыкант жана. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, экрандын астында WhatsApp номери жазылып турат. Наргиза менен Гүлзарга сурооңуздарды берип, жакшы тилек жарым ырыс деп коет да, бул жолу айтып өтөм. Жакшы каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар болот. Ушундай азыр биринчи баштаганда эле комузду колго алалы. Кимиңиздерден баштайлы? Мугалим катары. Комузду алыңыз. Сиз аябай сүрдөп турат окшойсуз, эчтеке эмес. Мен көп деле чыкпайм, мындай түз эфирлерге чыгып көргө аз эле жолу чыккан болчумун, анан ошондуктан сүрдөп атам. Азыр баштайм көнгөндөн кийин деп коюңуз. Азыр баштайм. Андай эмесе ааламдын тең салмагын кармап турган бул биздин ыйык энелерибиз. Анан Апакем деген чыгарманы ошол Насыр Давлесов атындагы музыкалык колледждин, Маданият колледжинин мүдүрү азыркы Токтобек Контаевдин сөзүнө жазылган Обон Алмаз Сейитказиевдин Апакем деген чыгармасына карап келейин.
Менге акылманым акылсыз бармайсың мага дайым апакем кашымда сен барыңда асманым апачык бейпил жайым апакем аздектеп жалынарым апакем жашоодо сагынарым экеним эрман кутманымсың мен үчүн эң кымбат сенин барың мен үчүн эң кымбат сенин барың мен үчүн эң кымбат сенин барың Баракелди. Сонун ырды айтты экенсиз. Сизге деген атайын сонун бул жакта WhatsApp'тан жазуулар келе баштады, бирок азырынча окуй турайын. Анан чаекте жүрүп, жумгалда жүрүп, эмне болуп токмокко келип түшүп калгансыз? негизи чаекте Токмок шаарында чоңойдум, анткени атам чаектик болгону менен мамам Токмок шаарынан болот. Анан тайнимдер Токмок шаарынан болот. Анан эки ортодо жүрүп, кийин анан Токмокко Мына ушундай эле такылдаган, таяк такылдаган кыздар бар эле дейм да жумгалда. Анан көптөн бери ушундай экранга келе эле экен, бирок көп деле чыкпайт экен, урматтуу төлөгөчүлөр. Бирок ошондо дагы сүрөп алгада мисалы үчүн көчө спорт жаатынан келген биздин бир тууган боордошторубузду кандай сонун тосуп алдык. Ошол сыяктуу жаңыдан ушундай экранга чыгып аткан айымдарды, Наргизаны жакшылап колдоп, Гүлзарды жакшылап колдоп, сиздердин жакшы сөзүңүздөр болгону. Эми Гүлзар өзүңүз комузду колго алалы бир жолдан ырдап берели, анан эфирде акырандан улантабыз да. Мен болсо Сарой чыгармасын аткарып берейин деп болтурум. Мен эми мугалимим ырдагандан кийин кичине сүрдөнүп атат окшойм. Устаттан шакирт деп коет, анан сиздин Мен ошо жалкоо окуучусу болдум окшойт, эжейимдин. Эң эле жалкоосу мен болдум окшойт. Жумуштап чуркап жүрө берип, чыгармачылыктан бир аз арткара калып калдым. Ошентсе дагы Сарой чыгармасын тартууламакчымын. Саройдун гана салкынай тосунан сагызган ганаң учат тез осунан санамаган алыбай издесин кантейин таба албай койдум Гөгүчкөн ганаң учат тез осунан көңүлгө ганаң алыбай издесин кантейин көрө албай койдум сагызган гана келипей конбойбу зарлантып гана мени койгончо кантейин саналаш болсом болбойбу
Кандай инсан алаш болсо Бара келди. Гүлзар болса Акталанын кулуну, Акталанын ушундай суйкайган сулуусу. Анан мен сиздике мүнөздөмөдө эшиктен кирип келгенде мындай баянныймын деп таңкылдап кирип келген да. Анан өлө ушундай берилип кыйкырып өкүрүп ырдайт кылсам ойлоп. Азыр сиздерге келген, мисалы үчүн баштаганда эле, азыр бул жакта Кутман таң дейт кыздар сиздерге. Андан кийин кандайсыздар, мен музыкага кызыгам, канча жыл окушум керек болот, ийгилик сиздерге, үнүм жакшы эле дейт. Эгерде Токмок шаарындагы Маданият искусство колледжине тапшыра турган болсо, эгерде 9дун базасы менен 9 классты бүтүп көбөлүгү менен келсе 3 жыл окуйт. Анан 11 классты бүткөн аттестаты бар болсо, анда 2 жыл. Наргиза, коркпо, биз барбыз дейт мына сага, айттым беле. Эми өзүңүздөр жөнүндө айта берсеңиздер болот. Дагы алдыга коюп аткан максатыңыз, жар айтпайм дедиңиз. Азыр мисалы үчүн болгон баардык ырчылар ушул жакка сиздин ордуңузга мен деген кыргыздын аттуу баштуу ырчылары, жылдыздары, саясатчылар баардыгы тең келишет. Бирок баардыгын тең алдына койгон максатын эл менен бөлүшөт да. Анан өзүңүз такылдаган, тартылдаган Гүлзарга караганда катуураак, кыйын сүйлөгөн кыз экенсиз. Анан ошол өзүңүз жөнүндө жар айтсам, клип тартсам деген оюңуз барбы? Эми ушул мурунураак бар болчу. Кийин анан турмушка чыгып, үй бүлө кургандан кийин азыр менин максатым кыздарыма татыктуу тарбия берип, андан тышкары ошол иштеген биз чыгармачылыкка келген окуучуларды таптап атпайбызбы? Анан ошолорго бир татыктуу билим берсем, өзүм алган билимимди төкпөй, чачпай кайра ошол нерсени калыпка куйсам деген изги тилегим бар. Аны Кудай буйрса, аманчылык болсо, тилегиме жетем деген үмүттөмүн. Буйрса, төкпөй чачпай, андан көрүп дагы көбөйтүп, ашырып, ташытып, ушундай балдарды дагы үйрөтүп, канча окуучуңуз бар? Азыр эми бүт кеткен окуучулар бар, эми 1-курска тапшырган балдардан канча окуучуну бөлүп берет, ошого байланыштуу болот да. Азыр ар бир мугалим өзүлөрүнө шакирт даярдап алышкан да, баардыгы теңчи. Мен ушул балага, ушул кызга ишенем. Ошол кыз менин атымды дагы алдыга чыгарат, өзүнүкүн өзү да чыгат, мени да чыгарат депчи. Анан сизде андайлар жокпу? Мындайда бизге 9 класстын орто билим менен келишет, орто билим болгондо кандай мектепти бүтүп келгенден кийин, биздин колубузга келгенден кийин анча-мынча болсо дагы музыка жөнүндө түшүнүк берип, анча-мынча болсо үнүн дагы калыптан таптап үйрөтөбүз. Бирок 3 жыл окугандар, 2 жыл окугандар бүтүп кеткенден кийин искусство университетине келишет да. Анан ошондой окуучуларым, үмүт кылган окуучуларым бар болчу. Бирөө Нуржамал Молдошов азыр улуттук искусство университетинде 3-4 курста окуп атат. Жакшы. Саламатсыздарбы, Нурмат уулум, эс алууңар жакшы өттү, жаратканга шүгүр, кайрадан экрандан көрүшкөнүбүзгө ишиңерге ийгилик каалайм. Кара суудан Сажида апаңар дейт. Сажида апа, саламатсызбы? Биз салам айтабыз, албетте борбор калабыздан. Көп жаша, жакшылыктар колдосун, ушул сулууларга да ийгиликтер коштосун дейт. Рахмат. Сажида апа экен. Анан Сажида апага арнап ырдабасак болбойт. Себеп дегенде ушундай экранга бүгүн чыгып атабыз. Биз дагы кичине эс алуудан кийин Сажида апа деп жакшы каалоо тилегиңиздерди айтып ырдасаңыздар болот. Сажида апа, бейиш эненин таманын алдында демекчи, энелер биз үчүн ар дайым ыйыксыздар. Биз өмүрүбүз өткөнгө чейин сиздерди эки колдоп, бар күчүбүз менен ардактап сыйлаганга дайыма даярбыз. Бар күчүбүздү жумшайбыз демекчимин. Ар дайым Сажида апа, сиз бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ул кыздарыңыздын урмат сыйын көрүңүз, неберелерди жетелеп, ошолордун төрүндө балпайган байбич болуп жүрө беришиңизди каалайм. Жакшы. Сажида апага арнап ырдаш керек, ушунча каалоо тилек айткандан кийин. Биз эми чогуу эле. Чогуу эле. Болду.
Эмне деп ырдап бересиздер? Элдик чыгармаларга биз Гүлзар ушундай телевиденияга барып келелик дегенде экөөбүз жолдо келатып кеңешип кесип дегенде. Анан Гүлзардын эң алгачкы комузга салып ырдаган чыгармасын аткарып берелик. Элдик ыр ак кептерим деген чыгарма. Жакшы. 3 куплет берелик. Жағалмайдай қайқып ұшып бара албай, жаш жүрекке жағардары таба албай. Мақ кептерін түтіп өйін арманға, құшақ жайып құмар жазып қала албай. Ақ кептерін түтіп өйін арманға, құшақ жайып құмар жазып қала албай. Асман құшсаң мен да күтім жолыңды, ақ маңдайын қармасам дейм қолыңды. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадым торуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадым торуңду. Күйсөң күйлеп қашты серпип жүргөнүң, жалын өрттөй жал-жал қарап жүргөнүң. Мынча неге түлкү кумай ойноттуң, айтчы деги анық мекен сүйгөнүң. Мынча неге түлкү кумай ойноттуң, айтчы деги анық мекен сүйгөнүң. Айтчы деги анық мекен сүйгөнүң. Баракелде. Сиздерди деген миллиондогон элдер көрүп отурушат, биздин көрөрмандар. Анан ушундай сонун ырларды аткарып берип атасыздар. Албетте мен дагы бир жолу рахматымды айтам. Анан сиз Наргиз айым, ушул эстрада вокал жагын бүткөм дейсиз. Анан бул фольклор комуз менен болуп калганы кандай болуп калды? Бул негизи айтып атпаймынбы, Чайыкте мектепте окуп жүргөндө музыкалык школго барчумун. Ошол жактан азыр түз эфирден пайдаланып устатым деп айтып коеюн. Миң шүгүр деп миң рахмат айтып кетет элем. Туйбаева Бекбүбү деген Вера эжей деп тааныйм мен. Ошол эжейиме чоң рахмат ушу комузду карматып, комуз чертирип үйрөтүп койгонуна. Мен ошол жактан билим алганым үчүн комузду дагы чертип калгам. Эстрадный да ырдайсызбы атайын? Же бир гана комузду көтөрүп жүрөсүзбү? Азыр комузга өтүп кеттим. Себеби баягы консерваторияда окуп жүргөндө барыңыздар белгилүү, барыңыздар билсеңиздер керек, Турдукан Сарбанова деген ырчы айым кыз бар, кылдаган. Ошол кыз экөөбүз чогуу жашаганбыз жатаканада. Анан ошол кыздын дагы ырдап калганыма, комузду кармап ырдап калганыма чоң таасири бар да. Анткени баягы көп ырдап жүрүп, ошол кыздан көп эмесин алдым да. Үйрөндүм. Баягы уга берип, ырдагандарын уга берип, анан ошол нерсе өзүмдө ушунча жан дүйнөмө сиңип калган экен. Ошондон кийин комузду кармап алдыңыз? Ошондон кийин комузду кармап, анан эстрададан бир аз кичине алыстай түштүм. Гүлзар, сиз өзүңүз военный. Ооба. Военный болуп жүрөсүз, анан ал жакта да ырдайсыз? Ооба. Анан жар айтасыз? Жок, ошо мен дагы жар-жарга андай
той топурга көп аралашпайм. Мен ошо кызматым менен эле учурда алектенип жүрөм да. Элге ушундай атайын чыгып, жанакындай эле клип тартсам деген ойлор жокпу? Эми азыр клип тартсам деген ойлор келет, бирок азырынча толук кандуу чече элекмин. Баягы чыгармачылык ыр дүйнө, мен өзүмдүн жан дүйнөмдө эле гана ырдап рахат алып жашагым келет да, анан түп өзүмдү көрсөтүп, ушу эл астына көп чыга бергенди каалабайм деле да. Жумушум менен өзүм үчүн көбүнчө бул чыгармачылыкты алып жүрөм. Сиздердики жакшы экен рас. Ырдайт экенсиздер, бирок элге чыккыңыздар келбейт экен, Эми башкалар деле чыгып атышпайбы? Анан биз да көмүскөдө жүрүп атат окшойбуз да. Мүмкүн мен эжем Наргиза чыгат, Кудайым буйрса. Көп элге үмүт бергим келет. Мыкты ырчы, аябай жакшы ырдайт да. Мен аябай сыймыктанам ушундай сулуу кыздын окуучусу болуп калганыма. Экөөбүздүн негизи мен жашым улуураак, 2 жаш. Бирок мен мугалимим болгондуктан мен эже деген бойдон калып калгам да. Мен эжем мыкты ырчы. Анан ушул киши чыкса, анда артынан мен да чыгам да. Ошондо эмириңизде өмүр бою жетелеп Күлөшөбүз. Ооба, жылдырышып турабыз. Жакшы. Анда атайын бул жака клип тарттырганга сиз дагы чоң көмөктөшкөнгө аракет кылышыңыз керек экен. Мен жардам берем деп. Сиздердин бул жакта бизде атайын биздин базада дейин десем өзүңүздөрдүн клипиңиздер жок экен. Ооба. Аны моюнга алыш керек. Анан биздин көпчүлүктүн атайын көргүсү келип турган, атайын биз да элге көргөзөлү деп турган клиптерибиз бар. Ошол клиптердин бирин азыр биз экранда жалпы элибизге коюп берели. Сиздер болсо кичине жакшынакай дем алып, анан кийинки ырга жакшынакай даярданып, кайсын ырдасак деп ошол бизде клип бүткөнгө чейин чечип даярданып аласыздар, Сүйлөштүкпү? Анда эмесе азыр болсо урматтуу телекөрүүчүлөр жакшы бир клипти көрүп алалы. Андан ары эфирди дагы улантабыз, бизден алыстабыз да. Көптөгөн биздин көрүүчүлөрүбүздү да ойготту окшойт буюрса. Анан жанатан бери даярданып аткан сиздердин ырыңыздар бар. Кезек Наргиз айымга келип калган, Атай бул ырдан кийин мен ырдайм деп талашып кеттиңиздер, бирок Наргиз айым сиздин мугалимиңиз болгондугуна байланыштуу. Ооба. Эмне деген ырды ырдап бересиз? Кыргыз мамлекетибиздин, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө 30 жылдык мааракеси болгон турат. Ооба, туура. Алдыда келаткан. Анан ошо Саламат Садыкова эжекебиздин ырларын угуп чоңойгонбуз. Анан эжекеден уруксат сурап, анан эме Алатоо деген чыгармасын аткарып берейин. Алатоо көрккө келбейт, жөнүндө Саламат Садыкова эже ырдаган. Эжебиз ырдап жүргөн, бул уже биздин гимнге айланып калган ыр десем жаңылышпайм, ошол ырды аткарып жүргөн эмем бар. Көптөн бери ырдап жүрөсүз, Ырдап жүргөн. Ошону аткарып көрөйүн. Бисмилла деп туруп. Биринчи жолу? Сиздики жакшы экен. Асман көктө чалкыган жерим сонун Алатоо.
сизге сонун отурат экен. Кырдасаңыз болот экен. Анан айын таланттуу балдарым, каалоо тилегиңерге рахмат, өмүрлүү болгула деп Сажида апа сиздерге жөнөткөн экен. Рахмат. Ак талаалык эжеге салам. Конорчоктон ишиңизге ийгилик дейт. Чоң рахмат. Коңорчок ошол Ак Тала районунун Кара Бүргөн айылынанмын. Коңорчок айылы бизден кийинки кошун айылыбыз. Рахмат чоң, саламыңызды кабыл алдым. Кутман Наргиза кандай иштериң ийгилик, чаектен Папуэлиан дейт го. Билиңби? Өзгөчө салам. Билиңби болуп калды Папуэлиан болгондо? Менин атамдын бир тууган агасы. Көрүп аткан турайбыз. Менден да салам айтам сизге. Ак талаалык эжебизге чоң салам. Ак Тала жөнүндө да бериңизчи дейт. Рахмат, рахмат. Саламыңызды кабыл алдык. Ак Тала жөнүндө ыр барбы? Ак Тала жөнүндө ырыбыз бар, ооба, бирок комузга мен келтире албайм. Мүмкүн биздин атактуучуларыбыз келтириш керек. Ак Тала жөнүндө ырларыбыз бар. Кичине бир куплет. Мындай комузду кошуп бере алсам, бул мени эмес, көпчүлүктүн талабы. Ак Тала деп атын уксаң күлбөгүн, аппак эле топурак деп жүрбөгүн. Көрбөсөң да көз алдымаң элестейт, көркөмүң кеч кумарланткан түндөрүң. Атырдай жыттуу гүлдөрүң, абасы таза түндөрүң, алпештеп баккан энемдей. Ак талам сенсиң сүйгөнүм, атырдай жыттуу гүлдөрүң, абасы таза түндөрүң, алпештеп баккан энемдей. Ак талам сенсиң сүйгөнүм. Билет турбайсызбы? Жакшы бар экен Ак Тала деген. Наргиза сага чоң салам айтабыз Ак Таладан дейт. Мына сага. Менден да чоң салам Ак Тала. Наргизага Ак Талалыктар салам айта баштады окшойт да мындай. Ак Талага жакындап кетебиз. Чаектин кызы Наргиза, Ак Таланын кызы Гүлзар. Менин жанымда Чаек, кызыл көйнөк Ак Тала. Жалпы Ак Талалыктардын атынан дагы бир жолу чоң салам дейт мына сага. Рахмат, рахмат. Бүгүн сиздин күнүңүз болуп атат окшойт. Муну окуй берсе бата жалаң Ак Тала болуп кеткен атат. Чаектен деле кичине салам айтып туруңуздар. Наргизага кичине дем күч берип туруңуздар. Азыр мен таппай калдым. Эмнеге кыздар аз эле ырдап атат дейт. Ырдап берелик анда. Атайын ырдайм деп келгенден ырдаш керек да? Ким ырдайт? Эми кесек менен? Же чоң ырдайсыз? Чоң ырдабайлы, Чоң ырдайбыз. Асанкалы Керимбаев атабыз болуп калды эми бизге. Ата. Кайдасың деген чыгармасын. Бул эми калың элдин кулагына сиңген ыр. Ошону аткарып берелик. Biz жүргөн айлуу түн кайда, биз өскөн жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секет көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечеле, жанаша баскан кезеле, тамаша кыялсыз айтсам, тарына түштүң тез эле, тамаша кыялсыз айтсам, тарына түштүң
карап койсоң сүйкүмдү тымызым ичим тызылда сагындым сенин күлкүңдү тымызым ичим тызылда сагындым сенин күлкүңдү кыялдын жеңип келесин кыйналдым качан келесин кыйнаган менин жанымды кымбаттуу кандай немесин кыйнаган менин жанымды кымбаттуу кандай немесин кымбаттуу кандай немесин Бара келди. Сонун. Чындыгында сонуңарды айтып экенсиздер. Баягы келген коноктордун баардыгына биз жашоодо болуп өткөн окуя, кызыктуу нерселерин сурайбыз да. Анан ал жөнүндө сурайын десем, экөөңүздөр тең баягы мамлекеттик бир эле жумушка барып келип гастролдогон жоксуздар, Быйыл мисалы үчүн жай деле. Азыр кадимки биздин Ысык көлдүн сезону. Алардын кудасы келип турган чагы. Анан кудалыкка барып келдиңиздерби? Мен эрте барып алыптырмын. Көлдү көрө элек адамдан беш бетер. Отпускага чыгып, отпусканын аягы келип калган кезде, то есть иш жылдын аягы келип калган. Майдын аягында. Июндун. Июн аяктан. Убагында эле барыпсыз анда. Бир аз мустагыраак болчу. Мен бирок көлгө түшүш үчүн эмес, ошо көлдүн жээгинде бир суктанып, бир көл менен сырдашканы баргам негизи. Анан ошо көлдүн жээгинде отуруп келдим, бирок түшкөн жокмун. Анан ошондо быйылкы жылдын эсебинен көлгө барган жоксуз. Жок, ошол мага Жок, бардыңыз, бирок түшкөн жоксуз. Ошол мага жетиштүү болду. Көлдүн жээгинде отуруп келген. Жакшы чоң эмоция, энергия топтоп келдим. Жакшы экен. Менче Гүлзар кайра кайталап барып атса керек да. Мен ошо жанагы былтырдан бери ушу бир оору келип, пандемия деп элдин баары эле коркуп атпайбызбы? Анан былтыр аябай коркуп барбай калгам көлгө. Анан быйыл дагы Кудай сактасын, бул оору менен ооруган жокмун. Үй бүлөм дагы бардыгыбыз жакшыбыз. Быйыл да чочулап кичине барган эмеспиз. Бирок Кудай буйрса байрап барам деп даярданып атам. Антпесе ошо 2 жылдан бери көлдү көрбөй аябай сагынып кусо болуп турам. Көл жөнүндө ырас эле сөз кылган турбаймынбы? Ооба. Уят болот. Эмнеге? Канча деген мамлекеттен келип атышат. Ооба да, ооба. Анан сиздер кичинекей бул адам эмнеден корксо ошо менен орой берет да. Ооба. Коркконго кош көрүнөт деп коет. Ошондуктан коркпой эле. Азыр күн жылып калды. Барып түшсөңүздөр болот. Негизи азыр айтып атпай. Көптөгөн ушундай ошол кичине биздин азыркы жүрүп аткан оору менен ооруп аткандар көлгө барып тескерисинче айыгып кайра келип атат дейт. Көлгө чүпчү. Анан сиздер деле коркпой эле бара берсеңиздер болот экен. Бала кезиңизде канча жашыңызда баштап ырдадыңыз эле? Эми бала кезде мектепте ырдап жүрчүмүн. Анан ошо канчанчы класс экеним эсимде жок, бирок мектепке киргени ырдап жүрчүмүн. Анан ошо. Сизчи? Мектепте окуп жүргөндө ошо менин талантымды ошо менин 1-класстан 4-класска чейин окуткан эжейим, Маданбекова Ырысбек эжейим, ошол дайыма ырдатып, иш-чараларда аралаштырып жүрчү. Анан бойго жеткен кезде жигиттер өтө аз дегенден шашып-ушуп көбө тийип кетип, ушу чыгармачылыктан бир топ аксап калгам да. Анан ошо кеч келип окуганым да ошонун себеби да. Анткени эгерде адамдын сезиминде бул чыгармачылык жашап бир талант жүргөн болсо, ал качандыр бир кезде жетилип, жарылып чыгат экен да. Анан ошо быйыл бүттүм, ошо Маданият колледжин бүтүп, быйыл ошо чыгармачылык деп камчыланып жүргөнүмө 3-4 жылдын жүзү болуп атат.
бул чыгармачылык бир жөн жатпаган нерсе экен да. Туйла турат экен, ары каратып, бери каратып. Кандай кылсаң да болбойт экен да, ыржас деп турат экен да. Анан ошо чыгармачылык менен жүрөм азыр. Жакшы. Бул чыгармачылыктын чыйыр жолуна түшкөндөн кийин дагы бул чыгармачылыкты каткан өзү болбойт. Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалы бүгүнкү конокторго жалындуу ысык салам, үнүңүздөргө береке. Ат башыдан Кыяз агай, Наргиз айже, апаке деген ырыңызды суранабыз. Гүлзарга чоң салам дейт. Рахмат, агай. Кабыл алдык. Ат башыдан Кыяз агай. Кымды окупту? Агай, менин агайым. Экөөбүз бир жерде иштейбиз, кесиптешим. Апакем деген чыгарманы программанын башында бысында дегенде эле ачып берип койгом. Ооба. Башында чындыгында апаке деген ыр менен баштап берген, сонун ыр экен. Кыяз агай бизге да абдан жаккан. Ак талаалык эжеге чоң салам дейт. Рахмат. Барын эле айтып берген окшойт. Жок. Негизи бизде Кыргызстандын бардыгы тең көрүп турат, дагы болсо ак талаалык эжеге чоң салам. Рахмат. Жаңы эле ырда өткөн. Ак талаа жөнүндө ырдап берген киши дейт. Дагы бир жолу. Ак талаа жөнүндө жаңы эле ырда өткөн. Биздин эфирге жаңыдан кошулуп калгандыгына байланыштуу кээ бир байкабай калып атат. Эми сиздердеге чындыгында баягы чыгармачылык ийгиликти көп каалап турабыз. Анан атайын келгенден дагы ырдаш керек. Келиңиз. Устукандын жамбашын сизге суналык. Майлуу жерин. Сиз ошентип кутулуп кетесиз да бүгүн? Бүгүн ушул ишин аябай коноктоп сүйлөп алалычы. Жакшы. Мен анда Таң чолпонум деген чыгарманы аткарып берейин. Эми жанатан бери ырдап атабыз. Ырдаш керек? Атайын ырдайм деп келдиңиздер да. Таң чолпонум деген чыгарманы ырдап берейин. Çaçkan çolpon cılız Göz karaşın tübölü köyesimde kalar Bardağım alыстadın benden emin Samayından sılay versin tangın jeli Elim üçün talıkmastan emgek kılıp Arubakta ümit üzbüy gütümün seni Elim üçün talıkmastan emgek kılıp Arubakta ümit üzbüy gütümün seni Arubakta ümit üzbüy gütümün seni Баракелди. Сонун ырда айткенсиз. Анан негизи баягы военный адамдарчы чындыгында маданиятты өтө сактайт, Ооба. Устав деп коет аларда. Уставты да жакшы чыгармайт.
Анан сизге эмне болуп калды түшүнбөй калдым. Мындай үйүндө отургандай көпчүлүк карап отурат. Болсо WhatsApp менен жазышып атасыз. Бул жагда кичине туура эмесирээк болуп калды окшойт. Мен же ыр издеп аттыңызбы? Мен ушу азыр кийинки кезек мага келерин билип, талантымдын экинчи бир шекесин ашайын деп ушул жерде өзүмдүн бир саптарым бар эле, ыр саптарым. Ошону карап атат элем. Болбосо WhatsApp'ты колдонгон жокмун азыр. Мен бардыгын сыйлайм. Устакты да сыйлайм, элимди да сыйлайм, баарыңыздарды. Жакшы. Болгону ошол өзүмдүн бир экинчи талантымдын бир учун издеп атат элем. Ушугун. Анда баштадык. Ошо дайыма бул жашоодо биз ыңалап келгенден баштап ошо бала менен энени байлап турган бир ыйык сезимдер бар. Бала наристе кандай жаралса дагы эне эч качан таштабайт экен. Анткени эненин жүрөгү ушунчалык айкөл, ааламдан кең экен да. Ошо Алла Тааладан кийинки эле жүрөк энеде экен. Ошол эненин атада деле бар. Атада да бар. Атанын жүрөгү такыр айтылбай калат экен. Бирок ата бардыгын айтпай тымызын жасайт экен. Эне бечара ашып-ташып, толкуп, бирде сүйүнсө, бирде ыйлап, ушундай кубанычтан да көз жашы чыгып. Анан ушул ырды мен жазганда бир бакчанын ичинде отургам, сейил бакта отурганда, ошол жерден бир апа келди, уулун жетелеп келди, анан ал бала таяк менен басат экен. Бирок ал баланын да таланты бар экен, сүрөт тартат экен ал бала. Анан ошол жерде болуп аткан окуяны мен ушул жерге ырсапка жаздым эле да. Ошол ырды окуп берейин деп, сиз айткандай телефонду тырмалап ошо ырды издеп аткан элем да. Бак ичинде күзгү салкын кечкирди. Эстеп өттүм бир кездеги мезгилди. Мырза терек жалбырагы саргайган, жаркыган жаз ана эми эскирди. Саргайыңкы жалбыракты тепселеп, берекелүү күз экени эстелик. Ошондогу ак жоолукчан апаны көргөн элем жаш уланды жетелеп. Сылтый басып жөлөнгөнсүп апага, баштан сылап аягансып апа да, жоодураган көздөр менен суктанып, табиятка турган эле жаш бала. Колунда бар кармап алган калеми, ал чиймелеп бир тактага чиймени, жандуу турган мемиреген табият ал баланын тактасына сүрөт болуп чийилди. Табиятка болуп бала сана алаш, бир кыялын орундатып бала жаш, этек жеңин желбиреткен энесин табиятка тартты бала аралаш. Жакшы. Мындай акындыкта жайыңыз бар экен да? Ушундай акындык жайыңыз менен ошо биздин жалпы көрүүчүлөргө рахматыңыздарды айтып, калың элге ыраазычылыгыңыздарды билгизип койсоңуздар болот. Келиңиз анда. Эми кыргыз элиме аманчылык тилейм. Орушпасын, бекем ден соолук каалайм. Токчулук болсун элимде, молчулук болсун. Бардыгына аманчылык тилейм. Эгемендүү кыргыз элиме ден соолук биринчиден, эли журтубузга тынччылык каалайм. Ар дайым бар бололук, ушул кыргыз өлкөбүз, кыргыз жергебиз өнүп өссүн. Жогорку деген деңгээлдеги башка мамлекеттердин деңгээлине жетелик. Мен ушундан үмүт кылам. Биз кыргыз эли байыртадан түптөлүп келген эң күчтүү элбиз. Ошондуктан келечегибиз кенен болсун деп айтмакчымын. Эч кандай эли журтубузда орусуркоо болбосун. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынччылык, ден соолукта болуңуздар. Жакшы. Кечээ спортчу атынан кайтып келген биздин баягы чемпиондорго кандай карайсыздар? Ошол площадька бардыңыздарбы, салым коштуңуздарбы? Мен биз ушу интернет булактарынан көрүп аттым. Айсулууну көрүп, Айсулуу ыйласа көзүмө биз чыгармачылыкта адамдар неси ыйлай беребиз, сүйүнсөк деле ыйлайбыз. Кайгыргандан мурда сүйүнсөк деле ыйлай беребиз да. Анан Айсулуу ыйлап атса мен да тура албадым. Кошо ыйлап. Бирок Айсулуу өзүнүн ким экенин, бул алтын медалдан да эң кымбат экенин бизге далилдеп келген буга чейин эле. Айсулуу өзү кымбат кыргыз элине. Айсулуу деген аты менен, сулуулугу менен кымбат. Айсулууга келечеги кең болсун. Мындан ары эми жетчү жерине жетти Айсулуу. Бизге алтын эмес, андан да кымбатын алып берди. Айсулууга ден соолук каалайм. Жана ошондой эле Акжол энебизге дагы келечек алдыда, ал өзү жаш жигит экен. Анан Айсулууга мен энелик бакытты каалайт элем. Турмуш куруп, кийинки майданды ушу энелик турмуштагы майданга жумшаса, калган эмгегин бала жыттап дегендей,
ушундай жакшы тилектерим бар. Рахмат, сіздерді ушундай таң эртеден өзүңүздөрдүн убактыңызды алтындан кымбат убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жашоодо жалаң гана жакшылыктар болсун. Ар дайым эле жакшылыкка кызмат кылыңыздар, ырдаңыздар, дагы эфирге келип туруңуздар. Биздин эшик ар дайым сиздер үчүн ачык. Мына